Азыркы учурда дагы бир гана жагдай жөнүндө пайыздык чек тууралуу талкууларга чекит коюла элек. Бул маселе боюнча менин пикиримди билүүгө ынтызар болгон мекендештерим, айрым депутаттар мага түздө маалымат каражат аркылуу да кайрылышты. 9% деген чекти мына ушул жерде отурган депутаттар, мына сиздер көпчүлүгүңөр колдоп, мыйзам кабыл алынган эле. Бул норма шайлоого катыша турган саясий күчтөр тарабынан кызуу талкууга алынып, азыр өзгөртүүнү талап кылууда. Дээрлик жарым жылга жакын созулуп келаткан талкууга мен дагы көңүл буруп турдум. Айтылган ойлорду угуп турдум. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирлештирүү максаты болгон. Ооба бул залалдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки көчкөрдүн башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар ирлештирүү биздин ирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодан өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жете өлчөп бир кишет деп ойлойм.